Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто Адис академиясынын негиздөөчүсү Элия Шермат эжекебиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Биздин студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Алгач эле өзүңүз жөнүндө кыскача айтып, көрүүчүлөр менен тааныша кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Элия Шермат. Мен үй бүлөдө аябай биз чоң үй бүлөбүз, 9 бир тууганбыз. 9 бир тууганын мен эң кичүүсүмүн. 3 агам бар, 5 эжекемим бар. Эң сонун дароо эле ушул Адис академиясы жөнүндө сурагым келип турат. Ушул Адис академиясынын тагыраагы массаж курстарын ачуу идеясы каяктан келип чыкты? Бул негизи эле мен мындай бизнеске аралашып көргөн эмесмин, а менин айланамдагыларда деле жок экен, андайларчы. Баарыбыз деле жанагы зарплатада иштеп жүргөн ушундай эле үй бүлөбүз негизи. Анан мен бул идеялар мага карантинде келди да. Карантин аябай чоң түрткү болду. 20-жыл, э? Да, 20-жыл карантин, мне кажется, көп эле адамдарга түрткү болуш керек деп ойлойм. Мага жакшы жагы болду да. Каражат жок, уже постоянно каражат жок болуп калганына байланыштуу почему-то оюма ушундай нерселер келип, значит, постоянно каражат болуш керек экен деген ой менен изденип баштадым. Изденип отуруп, ушу массажга келип токтодум. Анткени массаждын пайдалуулугу аябай чоң. Кичинекей балдардын эле массажын үйрөтөбүз биз, чоңдор үчүн үйрөтөбүз биз, бетке. Бул ар бир массаждын пайдасы аябай чоң азыркы күндөчү. Балдарга, например, балдар үчүн массажды айтып кетсек, азыркы көп балдар, к сожалению, көп оору болуп атат, ошол оору менен көп ооруп атышат. Ошол себептен апалар үйдөн чыкпай эле ушу массажды үйрөнүп алса, балдарына үйдө эле жасаса деле көп ооруларды алдын алса болот. Көп оорулардан баягы өзүнүн баласын, үй бүлөсүн коркоп сактай алса болот да. Негизи эле ошол курста сиз эмнелерди үйрөтөсүздөр? Массаждын канча түрү бар ал жерде? Бизде бул массаж деген негизи аябай чоң сфера. Чоң сфера бул чоңдор үчүн массаждын, например, чоңдор үчүн массаж деп эле айтылат, анын ичинде бөлүнүп кетет да. Общий жасалат массаж, бутка отдельно, колго отдельно жасалат, банка коебуз, бал менен жасаганды үйрөнөбүз, от менен жасаганды үйрөнөбүз, шоколад, анын түрү аябай көп. Балдардыкы деле ошентип бөлүнөт. Балдар массажы деп айтылат, анын ичинде бөлүнөт да. Дисплазия деген оору менен ооруйт, ошого үйрөнүшөт. Майтаман болуп атышат балдар, ошону үйрөтөбүз. Деги эле көп бул жерде массаждын түрүчү. Бет массажы деле бар, бул деле бөлүнөт. Жашартуучу массаж болуп бөлүнөт, агартат массаж. Көп түрлөрү бар да бунун. Эң жакшы. Негизи эле бизнес баштоодо көпчүлүк адамдар өзүнүн колунан келген нерсени кылышат, балким өзү кылып көргөн, өзү бир жерде иштеп көргөн ишти ошо өзүнчө чыгып мындай баштап кеткен адамдар көп да. Сиз да өзүңүз да ошо кандайдыр бир массаж салондорунда иштегенсизби? Өзүңүздүн мындай орусча айтканда опытыңыз барбы дегендей? Ооба, мен бул массаждын сферага аябай случайно эле келип калганмын. Случайно эле. Мен негизи универсал мастермин, салондун мастермин. Салондордо көп иштеп жүрдүм, мен көп жыл иштедим. Ошол жактан чогултуп келген тажрыйбам. Жакшы. Ошону чогултуп, анан ошого токтолуп, ушуну ачканмын. Массаж курсун окутуп, үйрөтөбүз биз. Жакшы. Азыркы учурда бүгүнкү күндө массажга кызыккандар көппү? Канча адамдарды ошол сиз ачкан күндөн тартып курсту аякташты, канча адам? Жакшы вопрос болду. Бул жерде биз ачылганыбызга негизи 1,5 жыл болду. Официально рынокко чыкканыбызга уже 1,5 жыл болду. 1,5 жылдын ичинде бизде количествосун азыр айта албайм канча экенин, бирок аябай көп эле окуттук, үйрөттүк, биздин окугандар көп, бүтүп алып иштеп аткандар деле бар. Өзүнчө салон ачыштыбы же болбосо кандайдыр бир салондорго барып иштеп жүрүшөбү? Ачкандар дагы бар. Ачкандар бар, прям чоң салон кылып ачкандардын азырын чуга элекмин, бирок мындай кабинет кылып ачып алып иштеп аткандар бизде көп эле. Өздөрүнчө кабинет кылып ачып алып иштеп атышат, салондорго барып иштеп атышат, баняларда иштеп атышат. То есть өздөрү жумуш орлорун тапкандар көп эле. Жакшы. Келечекте бул массаж курсу менен эле токтолосуздарбы же дагы кандайдыр бир жок, буюрса башка нерселерге дагы өтөлү деген ойлоруңуздар барбы? Буюрса биздин Адис академиясынын келечеги аябай чоң деп мен ар дайым айтып келем. Биз азыр дагы бир проекттин үстүнө иштеп атабыз, Кудай буюрса. Эми ал азырынча сыр болуп турсун. Чоңоебуз деген оюбуз бар, ооба. Демек, алдыда дагы бир курстун түрлөрүн ачасыздар, э? Түрлөрү бар. Эң жакшы. Мен ушул Адис деген аталыш кызык болуп турат да. Бул Адис деген аталышты неден алгансыз? Да, жакшы суроо ушул. Адис десе эле көп эле ойлойт экен, бул баласынын аты болуш керек депчи. Жок, бул менин баламдын аты эмес. Адис деген бул кесип деген сөз. Ошол себептен бул бир кесиптин ээси болду деген эле, маани менен эле. Кайсы бир кесиптин профессионалдуу ээси деген. Ооба, ошол мааниде эле ачылган.
аты ошомайын эле аты алып калган. Эң жакшы. Азыркы күндө мисалы массаж үйрөнөм деген адамдардын жаш курагы канчада? Канча жаштагылар көбүрөөк мындай кызыгат массаж үйрөнүүгө? Массажды бизде эң кичүүсү 14 жаштагы кыз үйрөнгөн. 14 жаштан башталды десек болот. Азыр 15 жаштар, 16 жаштагылар деле окуп атышат. Эң улуусу 63-төгү апа үйрөнгөн. Ошол себептен жашына чек жок. Самое главное бул жерде өзүнүн кызыгуусу болуш керек. Өзү кызыкса келип окуса болот. Бардык адам үйрөнө алат. Курстун баалары боюнча айта аласызбы? Айта алам. Бизде курстун баасы аябай деле кымбат эмес. Рынокко салыштырмалуу бизде кымбат эмес, таптакыр деле арзан эмес. Биздин курстар 4500 сомдон башталат, 60 000 сомго чейин чыгат. Бул жерде окуу мөөнөтү, анан канча убакыт окушат? Анан ала турган документине карап баа коюлган. Ала турган документине деп калдыңыз. Ушул боюнча да кичине тагыраак айта кетсеңиз, балким кызыккандар болушу мүмкүн. Кандай документтер берилет, бүткөндөн кийин сертификатпы, дипломбу деген сыяктуу. Ооба. Биз бүткөндөн кийин сертификат, обычный сертификат бере турган дагы курсубуз бар. Пакет точнее. Диплом, сертификат 2 тилде бериле турган дагы бар, анан 3 тилде бериле турган дагы пакетибиз бар биздин. Булардын айырмачылыктары эмнеде? Айырмачылыктары, например, эконом деген пакет бар бизде, жана үйдөгүлөр үчүн эле иштебейм дегендердин пакети, ал ошо үйгө керектүү массаждардын баардыгын бир эле жуманын ичинде үйрөнүп алышат. Болгону 4500 сомго ал простой эле сертификат алат. Алганын себеби алар иштебейт. Ошол себептен простой сертификатка ээ болушат. 2 жумалык курсубузда ал жерде 2 тилдүү дипломго ээ болушат. 3 жумалык курста ал жерде 3 тилдүү дипломго ээ болушат. То есть ал диплом менен каалаган жерге барып иштесе боло берет. Элеже ушул массаж курсун үйрөнүү менен сөзсүз эле кандайдыр бир салон ачып иштеп, же болбосо кайсы бир салондо иштеп акча үчүнбү, же болбосо жөн гана өзү үчүн үйрөнүүгө да мүмкүнбү? Да, аябай жакшы суроо болду бул. Массаж курсун үйрөнгөндөн кийин иштеш шарт деле эмес. Өзүнүн үй бүлөсү үчүн деле үйрөнүп алса болот. Жаш энелер, баягы 2-ден 3-төн балдары бар энелер бар эмеспи? Ошолор врачтар жөнөтөт да балдардычы массажга 10 күн алып барыш керек кээде бир жума ташка туура келип калат да балдардычы. Ошол себептен жанынан өзүнө ылайыктуу массажист табыш кыйын болуп калат кээде. Ошол себептен может шаардын аркы башына алып барышка туура келет. Анан кийин бир жума же 10 күндө каттаса дагы көбүрөөк кетип калат да, каражаты дагычы. Ошондон улам ушунун баарын үнөмдөш үчүн убактын үнөмдөйт биринчиден, экинчиден каражатын үнөмдөйт. Эгерде ушуну окуп өзү үйрөнүп ала турган болсочу. Биздин специалисттер аябай күчтүү специалисттер иштейт бизде, аябай жакшы үйрөтөт. Ошондон улам мен үйрөнүп алсын деп айтат элем энелергечи, өздөрү үчүн, балдар үчүн үйрөнүп алсын деп. Ал эми чоңдордукун эле үйрөнүп алса болот. Остеохондроз деген азыр каждый второйдо бар эмеспи? Ошол себептен ушундай ооруларды алдын алса болот да, үйдө деле, үйдөгүлөр үчүн деле массаж. Чарчап келгенде деле массаж жагат да бизге, туурабы? Чарчап келгенде деле жолдошу, например, аялдар үчүн деле керек да болот. Жолдошу жумуштан чарчап келсе деле үйрөнүп алса, бир массаж жасап берсе деле ал деле жеңилдеп сүйүнүп катты. Керектүү, үйгө керектүү нерсе бул. Иштебесе деле үйгө керек. Эң сонун, урматтуу көрүүчүлөр, ошол эле эжекебиз айтып кеткендей, бул массажды үйрөнүү менен сиздер бир гана кандайдыр бир салондо иштеп, же болбосо өзүңүздөр салон ачып, акча табуу гана эмес, өзүнүн үй бүлөсү үчүн дагы абдан пайдалуу экен. Ошондуктан мен дагы чакырып кетет элем, дал ушул эл эжекебизге Адис академиясына кайрылып, өзүңүздөр үчүн, өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөр үчүн массаж курстарын үйрөнүп алсаңыздар эң сонун болот деп ойлойм. Эми азыр болсо эл эжеке сизге ушунча убакыт бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуз, бар болуңуз. Рахмат. Саламатта калыңыздар. Саламатта болуңуздар.